эки беттештерде ийгилик каалайбыз. Кезектеги каршылаштар Шумкарбек Жаныш уулу Кызыл бурчтан чыккан мушкер. Сакалчан ал эми чачы алынган, тыкыр алынган, көк бурчтан чыккан. Бул болсо Бекжан Матысаев. Шумкарбек Жаныш уулу 1996 жылы 1 январда төрөлгөн. Ош облусунун Өзгөн районунан болот. Бою 1 метр 77 сантиметр. Спорттун чеберлигине талапкер жана Ихлас спорт клубунун өкүлү Арслан Тыныбековдун шакирти болуп эсептелет. Жана Бекжан Матысаев ал Чыңгызхандын тукуму деген, же Чыңгызхандын каны деген кайманаттын ээси. Ал дагы 1996 жылы төрөлгөн. Эки мушкер жаш курагы жагынан дээрлик бирдей. Дээрлик тең. Ал эми салмак чембердиктери деле 71 килограммда. Бойлордун узундугу деле көп, узундугунда деле көп айырма жок. Кыргыз Республикасынын ВЕФ аматорс турниринде 2017 жылы. Ошондо Бекжан Матысаев жеңишке ээ болгон. Муайтай боюнча Муайтай спорт түрүнүн өкүлү Шумкар клубунда машыгып келет. Елена Шевченконун шакирти. Азыр кандай өзү аркылуу артка ашырып тейкдаунду колдонду. Биз артты фондон ошол Елена Шевченконы көрүүдөбүз. Эгерде азыр кийинки кадрлардан байкалып калса, мен силерге сунуштайт элем. Елена Шевченко ал дал ушул Бекжан Матысаевдин сол тарабында байкап көрсөңүздөр, жолукчан турган Елена Шевченко аны азыр өзүнүн шакиртин жакшылап көзөмөлгө алып турат. Колун кайруу ыкмасы аягына чейин, эгерде ишке ашып кетсе жок, ал колун кайруу ыкмасын толук колдоно алган жок. Жана бул рет колун кое берсе эле дал ошондой мына. Ошентип бул беттеште жеңүүчү аныкталды. Жана Бекжан Матысаев өзүнүн артыкчылыгын көрсөттү. Ошентип биринчи раунд эле өзүнүн мыктылыгын далилдеген, колун кайруу ыкмасы менен жеңип алган биз мушкерди Бекжан Матысаевди жеңиш менен куттуктайбыз. За 2 минуты 12 секунд боевым приемом на ногу победу одержал Бекжан Матысаев 2 минута 12 секундада Шумкарбек Жаныш уулун утуп алды.